change that, only needing 2 minutes and 6 seconds to rewrite Kyrgyzstan's history books. Сербиянын Белград шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын жыйынтыктоочу жадвалында Кыргызстан 77 упай менен 6-орунга жайгашты. Өлкө куржунуна 2 алтын 3 коло ийге салынды. Быйыл бириккен күрөш дүйнөсү кыргызстандык Жоламан Шаршенбеков менен Акжол Махмудовду 2022-жылдын тарыхын жаратуучулар тизмесине кошту. After falling twice in the World Finals, there was no way Sharshenbekov would be denied a third shot at World Gold. Your 2022 History Makers of the Year, Susaki, Abakarov, Makhmudov, and Sharshenbekov. Ал эми Түркиянын Коnya шаарында өткөн ислам тилектештиги оюндарында Кыргызстан 32 медаль менен Алжир, Түркмөнстан, Катар, Уганда, Камерун, Сауд Арабия, Оман өңдү 30дай өлкөнү артта калтырып, жыйынтыктоочу жадвалда 9-орунду ээледи. Кыргызстан 54 мамлекеттин арасынан алдыңкы 10-дуктун катарына киргени чоң жаңылык катары бааланды. Өзгөчө күрөштүн грек-рим, эркин күрөш, кыз келиндер күрөшү, фехтование, жаатуу, сууда сүзүү, дзюдо, оор атлетика боюнча көз сынашкан кыргызстандык спортчулардын чеберчилигин эл аралык адистер жогору баалады. Исламский игрде Расулбек Бекдөлөт экинчи месте алды, Эмиль Молдодосов тоже экинчи месте алды ал жерден. Анан кийин чемпионат, официальный чемпионат Азияда Расулбеков бронза медальды алып, Эмиль Молдодосов золото выиграл в рывке. Бул жылдары абдан көп мелдештерге чыктык. Башынан айтып кетсем, бул ислам оюндары. Ислам оюндардан 2-орунду ээ болгом. Андан кийин эле 1 айдан кийин чемпионат Азия болду среди взрослых. Ал жактан золотой медаль и сереброн тагып келгем. Абдан жакшы дайындандып, жакшы подготовка менен барганбыз. После этого жакында эле чемпионат мирага барып келдик. Там я выступил в 89 категорияга, это олимпийская весовая категория. Там дают лицензия на Олимпийские игры. Ал жактан жакшы упай чогултуп келдим. Алдыда дагы мелдештер бар. Жакшы выступление кылып, Олимпиада оюндарына лицензия алууга аракет кылып жатам. Узап бараткан жылы Түркиянын Изник шаарында 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өттү. Мында Түркия 23 медаль менен 1-чи болсо, Кыргызстан 11 медаль менен 2-орунду ээледи. 102 өлкөдөн 3000ден ашуун спортчу көкбөрү, көкпар, күрөштүн улуттук түрлөрү, салттуу жаатуу, масс рестлингден 84 категорияда медальдарга күрөштү. Биздин улуттук курам казактын көкпарынан 4-3 менен жеңилип калса, көкбөрүдөн 5-0 кургак эсепте намысты алдырган жок. Ал жакта биз жактагыдай өнүккөн эмескен байке көкбөрүчү. Ошол жерде азоо мындай оозу келбеген аттарды эле эр токко эле минип алып ал жакка барганда. Камт чапсаң дагы ызычылышат экен ал жерде элдер аттарын талашып ошентип мындай. Суу сыпадап койчу эле ошентип минип келдик барып. Оюн көргөз. Жакшы оюн болду. Topunları turası
алыс жактан өнүктүрөбүз деп аракет кылып атабыз, бирок көп чоң жумуштар керек экенин биз түшүндүк да. Кудайым буйрса кийинки жылдарга жакшы пландар бар. Казак туугандар менен эл аралык турнирлерди Кыргызстандан да, Казакстандан да өткүзөбүз деп пландаштырып турабыз. Кудайым буйрса ошол турнирлер кызыктуу болот деп турабыз. Мындан сырткары күжүрмө самбо боюнча Дайырбек Карияев, спорттук самбо боюнча Бекболот Токтогонов дүйнө чемпионат алды. Ошондой эле Россияда өткөн бильярдтын эркин пирамида түрүнөн Дастан Липшаков дагы чемпион болду. Өмүрбек Бекжигит уулу болсо бокс боюнча студенттер арасында дүйнө чемпиону. Азия чемпионатында колон байгени жеңип алса, Кыргызстандын волейбол курама командасы Азиянын чакыр кубогун багындырды. Ал эми футбол боюнча улуттук курам FIFA рейтингинде сапты жаңыртып 94-катарга көтөрүлдү. Ага даярдыктар биринчи Ысык көлдө болду. Ысык көлдө деген өзүңүздөр бизде таанысыздар, Бибол, Димитр Бибол, алардын командасы менен чогуу даярданып, андан ары Мирге барганбыз. Ал жактан Алланын жардамы менен жакшы ийгиликке жетип алтын медаль алдык. Весовой категориям 80 килограммда боксташам. Менин атаңдаштарым бизде ошол өзүбүздүн эле кошуна болгон өлкө Казакстан, Өзбекстандагы мушкерлер. Бир канча вид спорттон уже биздин чемпиондор чыга баштады. Бул деген биздин кийинки келаткан жаштарга өтө чоң тарбиялык мааниси бар. Себеби биздин жаштарыбыз ушул спортко кызыгып, бул денеси таза болот, дух патриот болуп өсөт. Мына ушундай балдарды тарбиялап атат. Ошого булардын биздин спортсмендердин салымы өтө чоң. Ошон үчүн биз спортсмендерге шартты түзүп беришибиз керек. Спорт жаатындагы дагы бир жагымдуу жаңылык кыз келиндер үчүн Бишкекте биринчи жолу спорт зал ачылган болду. Эми балбан кыздар 2024-жылкы Париж Олимпиадасына даярдык көрүп, ушул жакта машыгышат. Эл аралык деңгээлде заманбап спорт залын куруп бериш үчүн президент өзүнүн сөзүн ошол сөз берип, жарым жыл аралыгында тез кыска мөөнөттүн ичинде бизге жакшы зал куруп берди мамлекетибиз. Бүгүнкү күнү мына өзүңүздөр көргөндөй биз ошол залда машыгып баштадык. 2023 жылы дагы көптөгөн жаңы ийгиликтерди жаратабыз деп үмүт кылам. Буйрса ошол алдыбызда 2024 Олимпиада оюндары турат. 2023 ошол Олимпиадага жолдомо берүүчү беттештер башталат. Ошол жака жакшылап даярданып, ошол бүгүндөн баштап катуу даярдыктарды көрүп баштадык. 2024кө жолдомо алабыз деген жакшы үмүттөрүбүз бар. Быйылкы 2022 жыл мен үчүн эми башка жылдарга салыштырмалуу кичине ийгилик жагынан бир аз төмөнүрөөк жылдардан болду десем болот. Анткени бул ушу жылдын башы башталгандан баштап эле мен ден соолугума байланыштуу бир жеримди кокустатып алсам, ал жагымды айыктырганча бир ай кетсе, кайта келип кайтадан машыгууну баштасам, экинчи жерим ооруп калып эле толугу менен ушу 2022 жыл чынында айтсам мен толук машыгуу өткөрө алган жокмун. Ошондуктан менден күтүп жаткан, мага ишенип жаткан кыргызстандыктар дагы бардыгы Айсулуга эмне болгон деген суроолорду мага чейин жеткирип атышты. Ар кимден айтып атышат. Айсулуу балким көп эс алып атат, балким дагы көп жака барып коюп атат деген ар кандай сөздөр болуп атат. Бирок мен жанымда ушу машыктыруучуларым бардыгы көрүп билип турат. Ошондуктан ушул келаткан 2023 жыл буйруса ушул эң негизгиси ден соолук экен. Ушу ден соолугубуз бекем болсо эле кайтадан эле машыгууга аттанабыз. Сайфуддин Мурзаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.